Аттанган туулган жер үчүн, аттанган кутман эл үчүн, гүл коюп эскер ыйлап ал, уулуңар жоокер эл үчүн. Жан берип кандуу кармашта, кайткан жок кайра батыштан, эстелик болду эм алар, түбөлүк отту жагышкан. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз калкым. Мен азыр Жеңиш паркынын алдында турам. Бул Жеңиш паркы Соклук районуна караштуу Орок айыл өлкөсүнүн Жал айылында курулган. Бул парк улуу ата мекендик согушта курман болгон жоокер аталарыбызга арналып түзүлгөн парк. Азыр бул парктын ичинде жаңылануу иштери жүрүп жатат. Азыркы бейпил жашообузда кан күйгөн согушту эскерүүдө бизге эстелик гана сүйлөп бере алат. Биз сыймыктанган Жал айылында кадырлуу инсаныбыз согуштун катышуучусу Кыдыралиев Жубас атабыз тууралуу айтып кетейин. Кыдыралиев Жубас Кыдыралиевич 1922 15 октябрда Жал айылында туулган. 1940 жылдын январында Барашылов районунда Жал мектебинде башталгыч класстын мугалими болуп иштеген. 1941 жылы армиядан чакыруу келгенде мугалимдиктен бошотулуп армияга чакырылган. Улуу ата мекендик согушка катышкан. 1942 жылдан 1945 жылга чейин Түштүк Батыш фронту 2 Прибалтикалык фронтунда Кызыл Жылдыздуу 316 аткычтар дивизиясында кызмат өтөгөн. Москванын алдындагы согушка катышып 1941 жылдын 18 декабрынан 1942 жылдын 13 майына чейин кавалериялык бөлүмдүн командири болгон. 1945 жылы курсант Прибалтикалык фронтунда кенже лейтенант курсун окуган. 1945 жылдан 1946 жылга чейин аткычтар взводунун командири болгон. 1945 жылдын 4 сентябрындагы Прибалтикалык аскердик округунун номер 063 буйругу менен кенже лейтенант наамы берилген. Кызыл Жылдыз ордени, 3 даражадагы даңк медалы, каармандык үчүн медал, Жуков атындагы 1 даражадагы согуштук медал, эмгектин ардагери деген жана башка көп медалдар менен сыйланган. Эч ким, эч нерсе эч качан унутулбайт. Таазим силерге аталар.